Assalamu alaikum достор, кандайсыңар? Денсаулыктар жакшыбы иштер? Достор, кечирип койсоңар, прямой эфирге чыга албай атам. Кирсем эле загрузка болуп калып атат. Ушул видеону бөлүшүп койгулачы, баары көрсүн туугандар. Достор, мен бүгүн азыр аябай важный информация көрүп калдым бир жерден. Муну кандай түшүнсөңөр болот билбейм, мен силерге жеткирип коюшум керек. Азыр жаңы эле бир футбол сайтында жүрөт Садыр Жапаровдун сүрөтү. Пенсияны 2 эсе көтөрөм депчи. Бул ачыгын айтканда биринчиден Садыр Жапаровду каралоо, экинчиден кылбаганын кылды деп, айтпаганын айтты деп чыгарып, жөн гана элдин алдына уят кылгаңар келип атат. Силер андайыңар ишке ашпайт, суу кечпейт алыңар. Каралооңор суу кечпейт. Токтоткула. Ким чыгарып атканын, ким тарабынан чыгарылып атканын биз жакшы билебиз. Токтоткула. Туугандар, ушуга окшогон информацияларга ишенбегиле. Булар просто азыр шайлоодон четтеткиси келип атат да Садыр Жапаровду. Кантип дейсиңерби? Эгерде шайлоо агитационун время башталмайынча 15 декабрда башталат да, ошо 10 декабрда, то есть 10 декабрда старт алмайынча, эгер кимде ким ошол агитация кылса, бул шайлоодон четтетилет да. Буну мындайча айтканда Садыр Жапаров ушинтип чыгарды, эми шайлоодон четтетилсин деген мындай дешевый подстава да, ачыгын айткандачы. Ушундай кылып атат да. Токтоткулачы. Ушундайларга ишенбегиле туугандар. Ушулар ачыгын айткандачы Садыр Жапаровду каралып атышат да, азыр УКМК ошого окшогон фейктердин үстүнөн иштеп атат. Өткөндө Оразай Норматованын кайрылуусунан кийин Садыр Жапаровдун тарапташтары мени коркутуп атат депчи. Оразай эже, биз эч ким коркуткан жок сизди. Анткени сиздин далилдериңизди көрсөтүңүз да элдин алдына алып чыгыпчы, мага окшоп. Мен мисалы коркуткандарды мен Facebookка чыгарып атам. Мына коркутту, мына минтип жазды деп публикация кылып чыгарып атпаймынбы? Сиз да чыгарыңыз да. Анан жөн эле баягы ортодо элдин боорун ортуш үчүн же мындайча айтканда, ушинтип аткан турбайбы деп элдин оозун ачырыш үчүн калп эле сүйлөй бербейчи. Далилдериңиз менен чыгып сүйлөңүз да. Эртеңки күнү далилдериңиз жок болсо, УКМК кайра өзүңүздүн үстүңүздөн иш козгойт, билесизби? Туура эмес маалымат таратканыңыз үчүн. Биринчиден, экинчиден, жаңы элекиндей маалымат чыгаргандар силер сөзсүз кармаласыңар, камаласыңар. Силер мыйзамдуу түрдө жооп бересиңер. Силерди мындай чыгарганга, бирөөнүн атынан кылбаганын кылды деп, айтпаганын айтты деп чыгарганыңар үчүн силер мыйзамдуу түрдө, мыйзамдын чегинде жооп бересиңер. Силердин укуктук дагы, моралдык дагы мындай эч кандай укугуңар жок да, антип бирөөнүн атынан сүйлөп, бирөөнүн атынан чыгарганыңачы. Достор, ушул окшомдорго ишенбегиле. Качан гана Садыр Жапаровдун официальный группасына чыгат же официальный каналына чыкканда гана, ошондо гана ишенгиле, ага чейин ишенбегиле. Булар ушундай маалыматтарды таратып, азыр элдин маанайын бузуп атышат. Ачыгын айткандачы, булар алыс баспайт, алыс бара албайт. Ашып кетсе, ушундай маалыматтарды чыгарып гана кала берет. Бирок просто биздин бир эле биздин кыла турган ишибиз андайларга ишенбеш керек. Оразай Норматова, сиз дагы чыгып алып элди зектегениңизди токтотуңуз. Зек эмес эч ким. Могул жерде азыр ушу көрүп аткан тууган, сиз зек эмессиз да, туурабы? Садыр Жапаровду колдойсуз. Зек эмессиз да. Оразай эже айтып атат, силер зектер колдойт депчи. Кудай тоба, Аллахты карап сүйлөңүз. Кудайга тоба, Аллахты карап сүйлөңүз. Эртеңки күнү ар бир калп маалыматыңыз үчүн, ар бир элге жалган маалымат айтканыңыз үчүн аркы дүйнөгө барганда Аллах Тааланын астында жооп бересиз. Айткан экен, тозокко биринчилерден болуп аял киши түшөт деп. Туура, анткени сизге окшогондор оозун тыя албайт. Сиз оозуңузду тыя албайсыз. Тыя албай да койдуңуз. Анткени сизге эл айтып жүрөт, кечээ мен прямой эфирден көрүп калдым, бирөөнүн прямой эфиринен. Тошто сизге Тикибаев бир мандат мындайча айтканда сунуштаган экен да. Мен угушум боюнча, мен өзүм сизге мындайча айтканда айткан жерим жок, өзүм билемдик кылып. Балким сиз мандат үчүн, балким кандайдыр бир акча үчүн чыгып аткандырсыз. Ачыгын айтайын. Сизге акчаңыз дагы, мандатыңыз дагы эч кандай абийир алып келип бербейт. Сиз жөн гана калктын арасындагы кашыктап топтогон абийириңизди мындайча айтканда чөгүндөп төгүп атасыз, жок кылып атасыз. Токтотуңуз ушундайыңызда. Сизди аял киши дейт. Сизге окшогон аял кишилер мындайча айтканда билбейм эмне болот. Убагында Курманжан датка эмне кылган? Ошо Курманжан даткадан мындайча айтканда үлгү албайсызбы? Ошонун сапаттарынан албайсызбы? Курманжан датка бирөөнү жамандап чыкты беле. Сиздер Курманжан даткадан үлгү алыңыздар да, Каникей энебизден үлгү алыңыздар да. Анан жөн эле чыгып анан ажылдайт десе ажылдай бербей, токтотуш керек. Сиз мындан да жаман сөздөрдү угасыз, эгерде ушундай ушунуңуздан жазбасаңызчы. Калк деген калк да, калк айтса калп айтпайт дейт.
токтотуңуз. Сиз андай бирөөнү жамандап, же бирөөнүн акчасын алып барып мандатка отургандан көрөчү, мандат алгандан көрө. Сиз элге жакшы ишиңизди көрсөтүп, жакшы мындайча айтканда сапаттарыңызды көрсөтүп мандатка жетсеңиз, вот ошондо сиздин абийириңиз ак болот. Уятыңыз болот. Абийириңиз ак болот. Мына Эркин Нурбаевпы же Нурбековпу билбейм, ошо Эркин байке баягы реформадагычы. Ачыгын эле айтайын, байке, сиз бүгүн өзүңүз публикация чыгарыпсыз Инстаграмыңызга. Мен депутаттыкка кызыгам, ошол кызматка депчи. Эми сизге айтарым, сизге да сунушталган экен кызмат. Ошол кызматыңызды аткарбайт белесиз. Сиз корктуңуз, алып кете албайсыз. Коркоксуз. Ошон үчүн сиз ошо немеге сунушталган жумушка иштей албай койдуңуз. Депутаттыкка кызыгам деп атасыз. Депутаттыкка кызыгып не кылайын деп атасыз? Чимкирик болоюн деп атасызбы? Депутаттыкка кызыкканыңыз бул бийликке кызыкканыңыз. Значит, сиздин да оюңуз арам. Арам. Дагы бир жолу айтам, арам. Арам ойлоп адам экенсиз, Эркин байке. Ошо Орозай эже, Эркин байке, барыңыздар арам ойлоо адамдар экенсиңер. Жаш болуп туруп бизге окшогон жаштардын уят кылып атасыңар. Эртең эле айтат улумун, жаштардын жеткен акылы ушу болуптур. Жаштар дагы бийликке кызыгып, ушинтип тура эмес маалымат сүйлөп атыптыр деп жаштарга тиет. Сиздер бизди уят кылып атасыңар, биринчиден жаштарды. Экинчиден өзүңөрдүн абийириңерди иттей түшүрүп атасыңар. Токтоткула бийликке кызыкканыңарды. Бийлик менен силер эч жакка барбайсыңар. Чимкирик болосуңар. Болду ошол. Андан көрө ошол Эркин байке, Орозай Нарматова чыгып туруп, элдин алдына так маалымат айтып, калп маалымат айтпай, бирөөнү жамандап каралабай, бирөөнүн мындайча айтканда жамандабай, жакшы ишиңер менен Кыргызга кылган кызматыңар менен элдин алдында абийир топтогула. Силер аныңар менен абийир топтой албайсыңар, электорат да топтой албайсыңар. Силерди көргөн адам жек көрөт. Биринчиден, силерге окшогон арам ойлуу адамдар алыс барбайт. Силер ойлоп атасыңар да, ушундай кичине кыйкырып койсом эле кызмат бере калат экен деп. Жок, сизге кызмат сунушталган экен, Эркин байке. Сиз ошол кызматты алып кете алган жоксуз. Значит, сиз депутат болсоңуз дагы элдин маселесин кыпындай да чече албайсыз. Анткени сиз буга чейин бир дагы мамлекеттик кызматта иштеген эмессиз. Экинчиден, сиз убагында тамада болуп жүргөнсүз. Мен дагы маданият кызматкеримин. Алып кетпейли, маданиятка эмне салым коштуңуз? Эмне кылдыңыз? Эмнени кыйратып ийдиңиз? Көрсөтүңүз. Тамада болдуңуз, башка эмне кылдыңыз? Маданиятка кошкон салымыңызды мага эсептеп бериңиз. Дебатка чакырып коесуз дагы бирөөнү. Мамлекетке эмне пайдаңыз тийди? Пайдаңызды көрсөтүңүз. Анан кийин элден мындайча айтканда колдоо күтүңүз. Чыгып алып көрүнгөндү жамандап, көрүнгөндү мындайча каралаганыңарды токтоткула. Силер мындайыңар менен эч кандай абийир таппайсыңар. Туугандар, ушул видеону бөлүшүп, лайк басып, оюңарды жазып койгула. Мынандай смайликтерди жөнөтөсүңөр. Рахмат, бирок өзүңөрдүн оюңарды жөнөтүп койсоңор мага аябай сонун болмок. Мен силердин оюңар мага, элдин ою, мага маанилүүрөөк. Өзүмдүн жеке кызыкчылыктарым эмес. Же менин бирөөдөн акча алып алган жерим жок, бирөөлөргө окшоп. Силер балким бирөөдөн акча алып алып, же бирөөнүн саясатын колдоп, же бирөөнүн саясий кулу болуп жүргөндүрсүңөр. Мен силердей эмесмин. Мен өзүмдүн жеке оюмду, өзүмдүн жеке максатымды, өзүмдүн ичимде көдөнүмдү мындайча айтканда оруштап аткан чындыкты гана айткым келет. Силерге окшоп мен бирөөнүн оюн, бирөөнүн сөзүн сүйлөбөйм. Мен кул эмесмин силерге окшоп. Силер саясий кулсуңар. Оюңар арам, саясий кулсуңар. Силердин максатыңар бийликке гана жетиш. Элдин максатын ойлоо, элдин мүддөсүн аткарыш эмес. Силердин максатыңар бийликке жетиш экенин өзүңөрдүн сөзүңөр менен эле далилдеп койдуңар. Анткени ишенбесеңер, азыр кирип көргүлө. Ошол экөө тең бийликке кызыккандын эфирде бир жеринен болосо бир жеринде чалынып айткан. Мен точно билем, Эркин байке айтып коюптур. Орозай Нарматова, сиз да айтып коюптурсуз. Уят, токтоткула. Арам ишиңерди токтоткула. Саясий кулу болбогула. Силерди билем. Кимдин аркасынан, кимдер турат аркаңарда, кимдин ошо кулусуңар. Ачыгын айтканда абийир таппайсыңар. Садыр Жапаровду жамандагаңар токтоткула. Жана жанагындагыдай мындайча айтканда реклама кылып, көрүнгөн сайтка чыгарганыңарды да токтоткула. Садыр Жапаров ал өзүнүн каналына же өзүнүн сайтына чыкканда гана көрөсүңөр. Ишенбегиле туугандар. Ушуга окшогондорго ачыгын айтканда өлүм дейин десең дагы эртеңки уш сөзүңөн чыгат да. Ушуга окшогондорго кепин буйрубай калсын, ылайым. 2 метр кепин буйрубай калсын. Булар бирөөнү каралап атат да, туугандар, каралап атат.
Ушуга кантип неме кылабыз? Эртеңки күнү Аллах Тааланын алдына барганда эмне деп жооп беребиз? Эмне деп жооп бересиз Эркин байке? Бийликке эле кызыгып атыптырсыз. Элди ойлосоңуз, сиз азыр элдин маселесин чечмексиз. Элди кыдырып, элдин маселесин сурамаксыз. Сиз ошо агитациялык убакытта эле кыдырдыңыз элдичи Жети областта. Ага чейин каякта элесиз? Сиз ага чейин тойлоп жүргөнсүз. Тамада болуп жүргөнсүз. Маданият кызматкери болуп туруп, маданиятка бир кыпындай салым кошкон жоксуз. Ачыгын айтканда, мен дагы салым кошо элекмин. А бирок мен маданияттын кызматын кылып жүрөм. Салым кошо элекмин, кызматын кылып жүрөм. Сиз ушунчалык кыйын экенсиз, бир мамлекеттик кызматта иштеңиз. Хотя бы секретарь болуп иштеңиз. Хотя бы. Анан кийин депутат болом деңиз. Сиз азыркы учурда бир да мамлекеттик кызматта иштебей туруп депутат болсоңуз, чимкирик депутаттардан бир дагы кыпында айырмаңыз болбойт. Сиз дагы чимкирик аталып, элдин алдында кашыктап топтогон абериңизди чөгүндөп төгүп аласыз. Мондай казан ойдон эле аңтарып жибересиз да, ачыгын айтканда. Болбойт мындай туугандар, болбойт, ачыгын айтканда. Ушул видеону таратып койгула. Сураныч, лайк, комментарий жазып койгула, өзүңөрдүн оюңарды жазып койгула. Сураныч дагы бир жолу. Таратып койгула, ошол керек болсо ошо Эркин байке менен Оразай Норматовага да жеткирип койгула. Урматтуу тарапташтары. Эфирден кийин же видео кайрылуудан кийин мага коркутканыңарды, үркүткөнүңөрдү токтоткула. Силердин коркуткан, үркүткөнүңөр суу кечпейт. Силердин эч кандай коркутканыңарда мен коркуп отурбайм. Силердин аркаңарда кандай адамдар турса, менин аркамда да ошондой адамдар турат. Силер кандай мени коркутсаңар, мен да ошого жараша мыйзамдын чегинде, мен силерге окшоп өлтүрүп кетем, житирип кетем дебейм. Мыйзамдын чегинде силер менен сүйлөшөм. Сүйлөшкүңөр келсе, келгиле, сүйлөшөлү эркекче. Келип алып, телефонун аркасына мага кыймыл өрбөгүле. Келгиле, жолугалы, сүйлөшөлү. Керек болсо ошо Эркин байке, Оразай эже, жолугалы, сүйлөшөлү, бетме бет. Силердин максатыңарды билем. Керек болсо дебатка чыкканга даярмын да, ушу эки киши мененчи. Силердин мындайча айтканда арам оюңарды мен элдин алдына чыгып туруп, өзүңөрдүн көзүңөрчө бетиңерге айтып туруп, жеткиргим келет. Силердин бийликке кызыккан адамдар оңбойт. Эч качан оңбойт. Ушуну билгиле кыргыз элим. Ушуну билип койгула. Буга окшогон адамдар оңбойт. Кыйын экенсиңер, мен силерди дебатка чакырам. Дебатка келгиле, сүйлөшөбүз ошол жактан. Кыйын экенсиңер.